Ишмер 2021 жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоосуна биз Шайлообек Атазовдун тарапташтары биз шайлоо учурунда дагы биз баарыбыз үгүт иши башталгандан баштап калыс өзүбүздүн бакындай көзөмөлүбүздү жүргүзүп шайлоо учурунун аягына 28 октябрга чейин биздин көзөмөлүбүз абдан жакшы шайлоо учурундагы президентибиз өзү кесе белгилеп кеткен таза шайлоо болсун деген демилгесин биз колдоп өзүбүздүн пикирибизди билдиргенге келдик. Мисалы президентибиз Садыр Нуркожоевич шайлоо учурунда мамлекеттик ресурстарды колдонбоого аябай жакшы жол ачып берди. Кыргызстанда биздин мамлекетибизде бир жаңы тарыхтын бети ачылды десек болот. Себеби шайлоо таза өттү көпчүлүк жерде. Бирок бар жок жерде эмес. Ош шаарында Төлөкөй номер 8 шайлоо округунда шайлоонун акыркы күндөрүндө Нурбек Алимбековдун тарапташтары жана Нурбек Алимбековдун тагасы Медер Мырзабеков өзүнүн теле тасмаларга видеолорго же болбосо бакында сүрөттөргө түшүп калган жерлери катталган бул жерде. Подкуп добушту сатып алуу боюнча. Бул тууралуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү аябай белгилеп кеткен. Эгерде подкуп боло турган болсо, анын талапкерлиги алынат деген. Эми биз ушуга таянып, кечеки жакында өткөн Шайлообек Атазов менен талапкер Нурбек Алымбековдун болгон соттун чечиминде биз Шайлообек Атазовдун тарапташтары жана шайлоочулар биз макул эмеспиз. Ошон үчүн биз өз пикирибизди бул жерде билдиргенге келдик. Мен Кудайбердиева Макбарат энелердин атынан ушул шайлоого келип катышып, энелердин атынан азыр сүйлөгөнү келдим. Себеби улуу урматтуу президент мына Садыр Нуркожоевич Жапаровго энелердин атынан ошол аябай өкүнүчтүү кабарларды кабарлап сурангым келип турат. Ушул шайлоо таза өттү дегенге мен макул болгум келбеди. Энелер бардыгыбыз көз жашыбызды көлдөтүп эле карап туруп бердик. Колубуздан эчтеке келген жок. Алимбеков Нурбектин кылган эмелерине биз карап туруп эч нерсе айта албадык. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев, сиз энелерди кандай сыйлаган адамсыз? Ошо сизге ушундай сыйлаганыңыз үчүн биз да сизди сыйлап жүрөбүз. Угуп коюңуз, биздин үнүбүз жетпей жатат. Ыйласак дагы, сыктасак дагы эч жака өтпөдү. Бул Атазов деген бул бала эң бир жаш болгону 5 ай иштесе дагы 5 айда 5 жыл отуруп иштеген депутаттардан жогору турган баланын канатын кайрып албайлык. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз энелерди өтө катуу сыйлаганыңыздан мен сизге басым жасап айтып өткүм келип турат. Ушул баланын канатын кайрыбастан энелердин атынан, эжелердин атынан, бүт айымдардын атынан ушу колдоп бериңиз. Колдоп турабыз. Бардыгыбыз суранып, мүңкүрөп турабыз. Ушул күндө ушул бала бизге өтө керек болуп жатат. Өтө зарыл болуп турат. Көп нерсеге энелер муктаж болуп турабыз. Колубуз эчтекеге жетпей жатат. Оюбуз эчтекеге жеткен жок. Ошон үчүн ушул бала аркылуу көп нерсени сизге жеткирели деп үмүт кылып турабыз. Ушул бала 5 айда иштеп, Дерский атка конду. Ушул баланын өмүрү узун болсун деп тилеп, эмне үчүн мандат албай калат деген ойдо өтө катуу капаланып турабыз. Бул бала өтүш керек. 10 жыл отурган депутаттарды эмне кармайсыздар? Эмнеге алар алардын кандай айыбы болсо деле отуруша береби? Сатып алууну токтотуп, ушу баланы шайлап бериңиздер. Биз эч качанда макул болбойбуз. Сиздерден сураныч, улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз өтө башында таза болуп көрбөгөндөй деп айттыңыз эле. Бул өтө таза эмес, өтө ыплас шайлоо болуп калды. Энелердин үнүн угуң. Сиз да энеңизди көрбөй кыйналгансыз. Биз да азыр ошентип ушу балабыздын кыйналганын көрүп, бардыгыбыз ушул жерде макул эмеспиз деп турабыз. Сиздерден сураныч. Шайлообек Атазов өзүнүн ордунда калсын, мандатын бергиле. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кыргыз журтум. Мен силерге кайрылам. Ажообуз
Sadır Nurkожоевич, sizge kayırlam. Sizdi biz karlarda, muzlarda ümit menen şaylagambız, ümitibizdi aktap iштеп atасыз. Рахмат, бирок siz жалгыздык кылып атасыз. Айлана чөйрөңүздөрдөгүлөр тазалап, эл жардам берет сизге. Биздин дуабыз менен сиздин ишиңиз көгөрөт. Камчы, сен дагы биз түрмөдө отурганда жамгырларда Бишкектерге барып, мойнубуздан жамгыр кирип, сени шайлаган колдогонбуз, бирок колдообузду таппай, кайра Бишкектен сумсайып кайтып келгенбиз. Мына азыркы күндө да Шайлообек атабыз ушундай биз колдоп турабыз. Биз шайлоочуларыбыз, мен жеке ошонун көзөмөлү катарында шайлоо өтө ыплас өттү. Ушундай бир ыплас адамга ушу бала оппонент болуп калган экен. Эгерде башка жерден болгондо бу бала 200-300% менен өтүп кетет эле ушу балабыз. Бу бала иштей турган бала, элдин үнүнө, трибунага жеткизе турган бала Шайлообек атабыз. Элдин биздин мыйзам, биздин укугубуз тебеленип атат. Биздин мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин биздин укугубуз тебеленбеш керек. Себеби дегенде биз кеп Шайлообек атабыз эмес, биздин шайлаган биздин үнүбүздө болуп атат. Биздин үнүбүздү биз ушул ойдан калтырып койбойбуз. Биз үнүбүз шайланбай, шайлоочулар катарында биз үнүбүз жетиш керек, биздин үнүбүз тебеленбешибиз керек, укугубуз тебеленбеш керек. Ушул үнүбүздү кайтадан кайтарып бергиле. Шайлообекти биз шайлаганбыз, кайрадан биздин үнүбүздү кайтарып беришиңерди суранабыз. Президенттен, Ташиевден суранабыз. Себебен биз эл үчүн, жер үчүн биз да кызмат кылабыз. Биз да убагында өткөн мезгилдин Атамбаевдин маалында булар силер көргөн кордукту биз да көргөнбүз. Силер жеген токмокту биз да жегенбиз, чындыкты сүйлөп. Азыр да чындыкты сүйлөгөнүнө келип отурабыз. Эгерде ушул бала шайланып кайра ордуна барбаса, демек бу шайлоону биз тааныбайбыз, соттордун чечимине тааныбайбыз. Бир тарап чечилип атат. Ушундай фактылар менен көрсөтүп туруп берсек дагы, фактылар менен көрсөтсө дагы, соттор дагы туура эмес чечимдер чыгарып атат. Жогорку сот, шаардык соттордун чечимдерине биз каршы чыгабыз. Биз канааттанбайбыз, биз кабыл албайбыз бул чечимдерди. Соттор, бирок баардык соттор эмес, ушундай күчтүү соттор бар, судьялар бар, мен сыйлаган эң сонун соттор бар. Бирок ошол кыйын сотторубузду, кыйын прокурорлордун дак түшүрүп, азыркы кээ бирки соттор туура эмес чечимдер чыгарып атат. Элдин көзү бар. 6 миллион болсо 3 миллион эл ушул Шайлообекти колдойт. Биздин көзүбүз менен карап, элдин көзү менен карап туура чечим чыгаргыла. Биз соттун чечимине макул эмеспиз. Соттор кайрадан болуш керек. Болбосо Шайлообек кайрадан атазып шайлоого барыш керек. Элдин үнүн тебейлеп, элдин укугун тебейлешке эч кимдин акысы жок. Biz de elde prezident şaylaganбыз, Ташиевти да biz колдогонбуз, түрмөдө отурганда. Биздин үнүбүз чекеде калбаш керек. Биз өз укугубузду коргойбуз. Укук коргоочу катарында мен мыйзамдуулук коргоо жана колдоо коомунун мүчөсү катарында, Ошерев коомунун мүчөсүнүн катарында, чындыкты колдогон катарында, мурдагы бийликтин запысын жеген эне катарында мен чындыкты талап кылам. Соттордон, башкалардан, Ажообуздан, Ташиевтен чындыкты бизге алып келип, бизге Шайлообек атабызды кайра ордуна коюп, мандатын беришин биз талап кылабыз. Ушундай шайлагандар болду. Заранее биздин астыбызда бизди көзгө илбей, ар бир үй бирөөгө кирип, мына унутпадыңар, алган акчаңарды актагыла деп, Нурбек Алимбековдун атын атап бизди көзүнө илбей атап турду. Ошол жерде мен айттым милиция органына, милиция балага. Бул жерде мына подкуп болгон, мына азыр мыйзам бузулуп атат, шайлоо бүттү, бушу акциясы бүттү. Мына жерде актив түзөлдү, мен үн уккан адам болгон жок, мен жалгыздык кылып калдым бул жерде. Акыры чындык болуш керек, чындык жеңет. Ошол номер 8-чи Төлөйкөн шайлоо округуна караштуу Кожекелен айылынын жашоочусу. Эмнеге келдик бүгүн? Шайлоо өткөнүнө 1 ай болду. Бирок адилеттүүлүктү айтып коюш үчүн келдик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз быйылкы ошол өткөн шайлоону эбегейсиз таза өтөт, дүйнө жүзүндө болбогон шайлоо болот деп айткан элеңиз. Биз сизди колдогон жаран катары сизге ишенгенбиз. Шайлоо эч качан таза өткөн жок. Мен эмне дейм? Хандын сөзү 2 болбош керек эле. Хандын сөз өлгүчө өз өлсүн деген. Бирок сиздин сөзүңүздү 2 кылган, мен ойлойм сизге караштуу сот органдары, прокуратура органдары ошолор сиздин сөзүңүздү 2 кылды. Сөзүмү
факты менен далилдейин. Мына биздин ошол Төлөкөн шайлоо округунда кандай мыйзам бузуулар болду? Аудио, видео запистер бар. Ушуларга да карабастан бардыгы көз жумуп, ИПЛАС оюнду өткөзүп, ИПЛАС технологияларды колдонгон Нурбек Алимбековго мандат берип коюшту. Бүгүн биз ошону айтыш үчүн келдик. Камчыбек Жолдошбаев деген талапкер бир тууганы акча таратты деген сөз менен эле анын талапкерлигин алып койбодубу? А эмне үчүн Нурбек Алимбековдун тагалары, башкалары, агитаторлары көзгөрүнө акчаларды таратып атса да мындай мамиле жасадыңыздар? Мен сиздерге түшүнбөй турам. Бул мамиле туура эмес. Биз 17 000 Атазовго добуш берген адамдар, булар бейба бечаралар. Чын көңүлүнөн ушул баладан үмүт кылып шайлаган адамдар. Мен азыр өзүмчө ойго келем да, бир мандаттуу округтардан койгон талапкерлер бардыгы азыр арманда. Себеби Садыр Нуркожоевичтин шайлоо таза өтөт деген сөзүнө ишенип алгандар. Болбосо бардыгы эле ошол Алимбековдой эле ыкмаларды колдонуп өтүп кетсе болушмак эле да. Эми кеч болсо да адилеттүү, акыйкат сөздү айтып коюш биздин парзыбыз. Бул Төлөкөн шайлоо округундагы шайлоо таза өткөн жок. ИПЛАС оюндар менен өттү. Эми ушунча элдин кайгы муңун угуп, терең анализ жасап, дагы да болсо кечирээк болсо деле анализ жасап, жыйынтык чыгарып койсоңуздар жакшы болот эле деп ойлойм. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү АКПРСтин катышуучулары жана жыйынга келгендер. Биз президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, мен өзүм тааныштырып кетейин, Сайдып Болот Манасович, кадимки жөнөкөй ишмер. Ошол мына шайлоо боюнча биз Ош областында жана Ош шаарында ошол 28 ноябрда болгон шайлоо күндөрүндө биз айланып 30-40 участканы айланып кыдырып жүргөнбүз. Ошондо дагы ушундай нерселер болгон убагында катталган элдер бая подкуп боюнча, башка боюнча видео материалдарды көрсөтүшүп, элдин толук түшүнүгүн билдик. Эми негизинен шайлоо бардык жерде Кыргызстан боюнча өттү, таза өттү. Себеби президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп ушу нерсени айткан. Бирок ошол айтылган нерселер аткарылбаган. Бул аткаруу бийлик да бул. Биздин президентибиз Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевичтер булар маалыматтар жетпей атат деген ойдомун да мен. Себеби бул жерде соттошкондо, баш болгондо маалыматтарды толук жеткирбей атат ал жакачы. Менин жеке пикирим ушундай, жеке оюм. Ошонун сырында мына азыр Кожокелең айылында барып эли менен катышканда ошо Нурлан Алимбеков деле өзү катышты. Ошондо да эл талап кылды, сурады. Ал видео материалдар турат азыр элдин астында. Ошол немеге барып иштеди депутаттык убактылуу орунда. Ошол иштеген чакта да канча жыйынтыктарды көрсөтүп койду элге. Биздин суранычыбыз ушул. Мандатты бербей турсун. Себеби мына иш жыйынтыктарын бир четке чыгарып, сот отурумдарын өтө катуу текшериш керек болуп жатат. Себеби сот отурумдары көп жерде дагы ушу подкуптар болуп жатат. Урматтуу кыргыз элим, жогоруда менин тарапташтарым, менин пикирлештерим эң жакшы нерсени айтып өттү. Чынында эле шайлоодо кээ бир участкаларда ушундай адилетсиз подкуптар болду. Бул тууралуу менин тарапташтарым да айтып кетишти. Видео тасмалар бар. Мен ойлойм, биздин президентибиз буга чейин убадасын аткарып, айткан президент болуп шайлангандан кийин өз милдетин жакшы аткарып атат. Мындан ары дагы адилеттүү, калыс, көзөмөл болот деп ишенем. Дагы бир маалымат, бул жерде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул жерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нурбек Алимбековго Шайлообек Атазовдун Жогорку Кеңештеги көтөргөн маселесине президенттин жана министр кабинеттин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин туруктуу өкүлү Абутов 21-жылдын 9 декабрында Шайлообек Атазовдун арызында
Шайлообек Атазовдун арызын башкы прокуратурага жөнөткөн. Бул башкы прокуратура Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 495 беренесине талаптарына ылайык 2021 жылдын 15 декабрында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн жөнөтүлдү. Эми биз аябай үмүттөнөбүз. Биз керек болсо ушуну талап кылабыз. Биздин башкы прокурорубуз Курманкул Зулушев бул мыйзамсыз Нурбек Алимбектин мыйзамсыз баю боюнча 26 мына бул жерде турат. Улуттук коопсуздук комитетте бул жерде берип атат. Мыйзамсыз баю 26 мекемеси бул жерге тастыкталган. Буга мен айтып өтөйүн, Бишкек шаары боюнча 2015 жылы 9 айда сентябрда 2021 жылы земельный участок жана ошондой эле 2021 жылы 2014 жылы скалаттар катталган. Жана ошондой эле дача 2010 жылы 19 сентябрь июлда катталган. Жана ошондой земельный участок 2010 жылы 9 сентябрда, жилые помещения 2005 жылы октябрда катталган. Жана ошондой жил помещения 2005 жылы 2019, 2018, 2013 жылдары земельный участок жилдом катталган. Жана айтып өтөйүн, 2013 жылы дагы 2013 жылы 10 айда 2007-2006 жылдары квартира жил помещения жилдом. Негизи бул жерде мына тастыктап далилдеп турат. Мен ушунчалык мен ишенем билик өкүлдөрүнө, жана ошондой эле тергөө органдарына, ГКМБга, жана ошондой эле прокуратурага адилеттүү чечим кабыл алып, мыйзамсыз баю беренесине шилтеме кылып, мен ойлойм буга кылмыш иши козголот деген чоң үмүттөмүн. Жана ошондой эле жогоруда мен тарапташтарым айтып өткөн, биз соттун Шайлообек Атазов менен Нурбек Алимбековдун соттун чечимине биз макул эмеспиз. Себеби бул жерде подкуптуу соттор адилетсиз, калыссыз чечим кабыл алып койду. Кайра алдыда болуп турган сот отурумуна сотторго биз эмне ыйман тилейбиз, адилеттүү калыс чечим кабыл алып берсин, биз үмүттөнөбүз. Албетте сот, ачык сот болушунда биз, конечно, биз мындай үмүттөнөбүз, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум. Мен Умарова Батина Кенешевна, Жоо шайлоо өкмөтүнүн агартуу айылынан булум. Коомдук чындыкты издеген акыйкат жөнөкөй карапайым элден чыккан айыммын. Мен бул жерге келгенимдин себеби, АКПРСке катышуумдун себеби Шайлообек Атазовдун ушул шайлоодо мыйзамсыз, адилетсиз мындай шайлоо болгондугуна байланыштуу келдим өзүм. Токочу бар адам, колунда токочу жок адамды эч качан билбейт. Себеби биз ошол биздин карапайым элдин үнүн жеткизип турат ошол жогоркуларга деп, биз карапайым эл чын жүрөгүбүздөн шайлап бердик эле. Бул карапайым элден чыккан Шайлообек Атазов биз үчүн, карапайым эл үчүн ошол жерде добушун алды, эми ошол мандатын алып, ошол жерге отурганга татыктуу жигит. Себеби 5 айда өзүңүздөр көрдүңүздөр, 5 айда 10 жылдап, 30 жылдап болбогон иштерди ачык, айкын, чечкүндүү чечип, чечкүндүү айтып, тайманбай, өзү айткандай ушундай өзүнө кол мындай терс көрүнүштөрдү коркутуу жактарынан болсо дагы мен ушу элим үчүн иштейм деп тайманбастан иштеген биздин чыгаан улубузду биз жогорудагылар адилеттүү чечип, мандатын өзүнө берет деген ойдобуз. Бизде ачык сот болуп, биз ошол сот болгондо катышып, көрүп, таза адилеттүү чечип берет деп биз ошо 17 миң шайлоочулар биз үмүттөбүз. И таза шайлап өтөт деген үмүттө күтөбүз. Кудай буйруп насип кылса. Сиздерге чоң рахмат. Ушу жогорудагылар элдин үнүн угуп, мыйзамдуу чечип берсин деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум. Мен Махаматкулова Умида. Şu çın yürekten şu yerге katnaşıya деп keldim. Vicdanımız qiynalganligi sababdan. Allohga shukr, şu Xudoyim bizga şu prezidentimizni elim xalqim deb harakat qilib, şu o'ylagani uchun nasib qilib bizga prezident bo'ldi.
oz vaqt ichida ko'p o'zgarishlar bo'ldi, Xudoga shukr. O'zi aytmoqchi, shu prezidentimiz aytmoqchi, o'zimga o'xshab elim, xalqim deb ishlaydigan odamni menga saylab beringlar deb qancha mana saylovgachalikka, saylovdan keyin mana qilib gapirildi. Endi tilakka qarshi shunday bo'lmay qoldi. Biz qanday desa bo'ladi? O'zi aytmoqchi, bir so'msiz, boshqasiz 17 ming shuncha ovoz olish oson emas. Allohdan bo'lib shu narsa bo'ldi, bu yog'i endi boshqacha bo'lib qoldi. Baribir ham umidimiz katta prezidentimizdan. Yana ham nima qilib o'tiribmiz, Xudo xolasa haqiqat o'z yo'lini topadi. Hammamizni Alloh ko'rib turibdi. Qilayotgan ishlarimizni nimamizni o'zi yo'l topib beradi, Xudo xolasa. Shuni biz prezidentimizdan va boshqalardan kutamiz. Men gapim shu. Biylик өкүлдөрү, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу шайлоо комиссиясынын төрайымы жана урматтуу сот өкүлдөрү. Бир да бир нерсени кесе белгилеп кетели. Шайлообек Атазов 6-чы чакырылыштын жогорку кеңешинин депутаты болгону кыска мөөнөт 5 айда иштеди. Бирок 5 айда мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө чоң салымын кошту. Жана ошондой эле карапайым элдин муктаждыгын бийлик өкүлдөрүнө жеткирди. Өзүнүн ушундай болгон мүмкүнчүлүгүн ушу жогорку кеңеште элден алган наказдарын, элден алган ушундай убадаларын аткарганга аракет кылды жана аткарды көп нерселерди. Жана ушундай эле спорт чөйрөсүнө өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн дүйнө жүзүнө кыргыз элинин туусун көтөрүп, кыргыз элин дагы бир жолу көтөргөн инсан. Жогорку кеңештин 6-чы чакырышында эң мыкты депутат катары биз шайлоочу жана ош шаарынын тургундары билебиз. Мен ойлойм, bundan кийинки сот отуруму, алдыда болуп турган сот отуруму адилеттүү, калыс болот деп биз үмүттөнөбүз. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, сизден дагы бир ирет ушу энелер жүрөгү менен чындыкты издеп таба албай жүргөн энелердин атынан дагы бир жолу бир ирет сизге да жакшы тилектерди каалап, ушул сотторду, ушул адвокаттарды, органдардын ушуларды бир реформа деген болобу ушуларга? Биз өтө кыйналып кеттик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев, сиз өтө тыкыр, иликтеген адамсыз. Компроматта сүйлөгөнүңүздө ушундай жыйынтыкты бир саатта чыгаргансыз. Биз сизден ошол компроматта жыйынтык чыгаргандай жыйынтык күтөбүз. Ушул Атазовду, ушул жаш талапкер балабызды өткөрүп бергениңер бизге кылган мээнетиңиздер, жакшылыгыңыздар, биздин сөзүбүздүн өткөнү ошо сиздерге. Ошон үчүн жыйынтыктаганда айрыкча Ош шаарындагы органдар өтө ифлас кетишип атат да. Ушуларга жакшы токтолуп берсеңиздер. Эч качан ушундай жаш балдарыбызды колдон чыгарбайлык десеңиздер, ушу энелердин сөзүн угуп коюңуздар. Сиздерден дагы бир жол өтүнүп, суранып, ушу Кыргызстанда жашап аткан энелердин бардыгынын атынан суранып кетип атамын. Бардыгы кыйналып турат. Ушу жыйынтыкты тез аранын ичинде чыгарып, угузуп берүүңүздөрдү суранабыз. Алло, саламатсыздарбы? Калкым, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизди абдан сыйлайм. Атазов Шайлообек баламды аны да абдан сыйлайм. Мен ушул инициативный группа Шайлообекке жүрүп жүрөт дегенде, нарын эли мага самолетко билет алып узатышты эле. Ошол жака барып, нарын элинин атынан колдоп коюңузчу эжеке деп. Анан мен келип ооба катышкам, Шайлообекке өтө эле болуш керек дегем. Эми өткөрүп берипсиз, сизге рахмат. Сиз абдан калыс адам экениңизди мен башынан билем. Айтып кетерим эми. Ушул Шайлообектин программасын окуп эле ушул баланы жакшы көрүп калганбыз. Телевизордон сүйлөгөн речтери менен жакшы көрүп калганбыз. Эми биздин максатыбыз ушул бүгүнкү айтып өткөн эртеден берки кыстарма деле кылчу сөз деле калган жок. Шайлообектин жактоочуларыбыз биздин өтүнүчүбүздү аткарып коюңуздарды суранабыз. Мен нарын элинин атынан бүгүн экинчи жолу Аки пресс болот дегенде учуп келдим. Рахмат сизге укканыңызга.